чыгам деген мен чыгам. Не десе ошонун баарын кыламын, түшүн эртең менен турганда эле уже айтасың, вообще туура. Камера кылың, передний неме машинаңыз көрүнүп атат. Эми болду. Кандайсыз? Жакшы, амансыздарбы? Жасыңыздар жакшыбы? Ден соолук жакшы. Жакшы эмеспиби? Эркектер да ооруйбу, эркектерде невроз болобу деген байкелер бар да, катышып атканчы. Ошол сиздер катышкан ушул кандай результат алдыңыз, каяктарга бардыңыз, полный айтып бере бериңиз, мынакей угуп атат сизди. Машалла. Биринчиден ассаламу алейкум туугандар. Биз ошол Ажылженин келген себепкер болуп калды. Себеби барбаган жерим калбады. Мен ачыгын айтайын, өзүм мына мечитте имаммын, өзүчө намаз окуп атканда тревогалар болуп, жаман ойлор келип, качан өлүп калам деп былтыр калп айтпасам 7 ай 8 ай төшөктөн чыкпай жатканмын. Тура албайм, турсам башым айланат, жүрөгүм ооруйт. Экого барсам ал жерде жакшы эле экен деп жөнөтүп коет. Өзбекстанга бардым. Мойнуңузда астахондроз бар экен деп, ого канча акчам кетти. Ого барсам, больницага барсам, ошо больницада Аржылжы айткандай, ошо больницага кирип алгым эле келди өзүчө. Давлениям көтөрүлүп түшүп, ошо сабакка чыккандан бери жакшы болду. Анан себеби дам салдырдым. Сен мен Бишкектеги дамыларга салдырдым. Олар окуган сайын, жок деген сайын тревога барып коркуп, башкача болдум. Көргөндөр эми мындай туугандарыңам жаман көрүп калат экен. Азыр Кудайга шүгүр туугандарым жакшы көрүп, мамилем өзгөрүлдү ушу Ажылжен сабагына качканда. Чын айтам, каккат айтам. Себеби буга чейин канчалаган терапияларга бардым, 5 миң, 10 миң бердим, 1 сааттан токтоп массажга айдап коет экен. Аларга да ишенбей калдым. Жок экен бияк. Төлөгөн байке 1 сааттык терапиядан кийин сизди массажга жөнөтүп аттыбы? Ооба, ошого келиңиз деди, бардым. Анан олор мындай экен, 1 саат кылды да кетебиз деди. Бирок жакшы болот экен, бирок 1-2 күн эле кайра да. Себеби бул ой жейт экен, тозокко түшүп калгам. Сиз айтам, жумушка деле чыккан. Ушуга чейин да бирок сал жумушка чыктым, намазга өтүп калдым, Кудайга шүгүр. Тревога жоголду, сабактарга бекем болдум. Анан психолог Казакстандар менен байланыштым машинада. Ал менен сүйлөштүрсөм, олордун мындай маалымат алыш үчүн 15 миң теңге экен. 15 миң теңге бизге 3 миң сом болот экен. 15 миң теңге алды, анан сүйлөштүм, омен сүйлөшсөм, болгон нерсени айттым. Отурсам дейт, бизде дейт 500 миң теңге дейт. 500 миң теңге бизге 100 миң сом болот экен. Анда 100 миң сом менен барып качайын деген ниетим болду. Итбекер экенсиңер дебейсизби? Себеби азыр 7-8 миң мына чын. Анан ошентип отурдум. Биякта жок экен. Анан ыйлап отуруп, Кудайдан сурадым, Алла, сен кадырзасың, кантип ушуну себепкер кылбайсың десем, Аржылжен себепкер кылды. Себеби казак менен сүйлөшсөм неме дейт? 1 апта дейт, ол сен мына 40 күн эмес, 1 аптага 100 миң сомдон талап кылды. Эч ким мына больницага барсаң, бар жок жериң таза экен, бирок олар мындай экинан билбейт экен, невроз эмне экенин, паника атака эмне экенин эч ким түшүнбөйт. Мен акыбалым эч ким түшүнбөйт. Себеби биякта адамдарга жакшынакай көрүнүп жүрөм, бирок ичимде оюм жаманда. Мен азыр өлүп калсам, бала чакам не болот? Чын айтканда тамак жеймин, бала чакам дагы жакпайт. Эч ким жакпайт туугандар. Бул хак нерсе экен. Мен силерге мындай жалган айтып, мындай пакта коюш үчүн бул рекламага чыгып аткан жерим жок мындай эмегечи. Окуп себеби бул жашоо өзгө экен да, мындай жашоо кооз көрүнүп атат. Мангачы мындай карап, туугандар менен мамиле кылып, кошуналар менен урушат эле. Мен өзүм дамыл болгон мен баары мага да жан керек экен деп. Эч ким жакпай калса, балдарым жакпай калды. Балдар менен мамилем жакшы, келинчек менен жакшы күлүп, азыр күлөм азырчы. Кечеге да айттым, ошо 200 миң акча больницага кеткен ордун азыр бир самал алып, ичсек боло белесем күлөт азырчы. Болот экен го дейт. Эми ушундай экен. Себеби бул невроз, бул немелер, панический атака, эч ким мындай дарыsı мага канча дары берди. Дәрін ичип жүрдүм, бирок ичип бул ушу дәрі ичсем дагы мен өлүп калсам не болот деген симптомдор келди мага. Барбаган жерим калбады, молдого бардым, белим салдырып, грежа бар экен дейт, атлант кылдым да мойнуму. Олам атлант кылганда давленам чыгып, звонок кылсам, сабыр кылып коюң деп элет экен. Сабырсыз адам кантип чыдайт эми? Сабыр кылып жашап келдим.
Анан ого айттым, түшүнсөм ондо акчаңыз бербейм дейт. Майылдем жан керек да. Одан кийин бел салдырдым, өпкөң жабышып калыптыр дейт. Байганда ал ишке болгон себеби биякта экен. Запор болом, ичим катыйт. Бир аптада отурсам отурам, болсо отурбайм. Азыр сабакка чыккандан бери альхамдулилла күнүн ачыгын айтайын туугандар. Себеби мээде экен. Бардык могу жерде мышление менен, ой жүгүртүү менен иштеш керек. Сиздердин ой жүгүртүүңүздөр, невроздун ой жүгүртүүсү яма баягы тозокко түшүп калгандай. Только негативде чыкпайм, бул жерде калып кетем, бул өмүр бою окшойт деп ой жүгүртүү. Ал дагы неме да мындай капканда хронический стресс, уже эч нерсени көрбөй калды. Үмүт кылып врачтарга барды, результат жок, уже все деп калат да. Себеби ошентип отуруп, арзизден Инстаграмдан таныган элем. Анан арзизден ушул элдериңизде кечирим сурайм. Мен алиги невроз адам урушчак болот экен, жаман сүйлөп калат экен. Onu бирактагы адамдар түшүнбөйт экен. Анын арактагы адам карап турсам жаман ойлоп атат менде, олордун эмесин алып темалар бар жогунан менде экен да себебичи. Себеби бул алиги көп айтат го, комшу молдо болтуруп кантип жок. Дам салдырдым, баардык нерсе калбады. Чын айтайын, Бишкекке чейин баргам, бел салдырдым, эч демем жок мисалы. Акыркы котун таппай калдым мен, чын айтайын. Кудайдан сурадым эле. Аржыгылда чыгып калышы менен сагына качып, Кудайга шүр жакшымын. Силер ham катышкыла, себеби башка мамлекетке мен көп эмес сүйлөшкөм мен. Россия менен да сүйлөшсөм, олар ham суммасын айтты, булар ham айтты, бирок Азулженкине аз болсо дагы көңүл буруп, ушудан чыгайлы туугандар. Бул деген жаман нерсе экен. Мисалы мен балдар менен да коштоштум, туугандар менен коштоштум. Үйдө жалгыз жатыштан коркомун, магазинге барсам башым айланат, бирөө сүйлөсө жакпайт, мындай. Ортодон үмүт кылып коем. Мындайча айтканда бул невроз, Кудай жок дегендерге кылып өткөн да, бул мындай айландырыпчы, башыңы айландырып. Ооба, просто бүт жаман нерселер, ойлор. Жаман ойлор келе берет экен. Мына өлүп калыптыр, скорый кетип атса дагы, деп өзүм алып аламын, давлениям текшерсем, азыр давлениям текшертсем 120га 80 нормально азыр. Өтө сонун айттым мен. Бир давлениям көтөрүп барды, айттым, сен дейт нерв катылыкка барбайм, давлениянын немесин жаздырып алып постоянно алып жүр дейт. О, кыжылат боламын. Баягы молдо окуса жанында кыйкылса, менде ham бар окшойт деп, мен да кыжылат, ол себеп билбейт экенди ол. Менде да азыр оозумдан жин чыгып кетет деп, сиз да уже коркуп, тревожныйсыз да? Коркуп, калтырап, мынан титиреп, жандагылар не болуп атты деп, жандагылар билбейт да сен жашооң кандай экенин. Ошон үчүн мен айтам деген туугандар, ушул мен башыма өткөн айтып атам, жашоом жакшы, туугандар менен катташамын. Азыр туугандар үйүнө барып келдим, ден соолугун сураштым. Олар ham карап, күлүп, эме кылышты. Себеби бул мен чарчагандан кийин болду, бар жок жериң ооруйт экен, мындай. Оорубайт экен, просто кагаздарым турат. Бар жок, экиге жүрөгүм текшертип. Эчтеке жок. Просто бул мындай жок эле ой экен да. Ооба, ойлордун артынан ооруларды чыгарып аласыз. Нерв система буякта уже бүт органдарды эмне кылат сизди? То жүрөктү патыратып берет, то ашказан иштетпей коет, то гом көрүлөт, то дем кысылып одышка калат, то башты оорутат, давлениянын скачет эттерет. Эмне үчүн? Потому что маяк тынч эмес деген, менин ичи тынч эмес дегени да. Анан дарыларымды таштадым деп сүйүнүп жөнөттүңүзбү? Толтура дарыларыңызды? Дарыларды мен унуттум, дарыларды не экенин билбейм азыр. Өткөндө тоо кылдым баламды. Эме аржыңыз эмеге алып бардым, больницага алып бардым туугандар. Чын айтайын, больницага баргачтан мен ушу жакшы көрчү элем да. Больницага балдарын прививка алып барсам, больницаны бирөө оорусам карап койдум, мынтип карчы, калп эле ооруй берет да булар депчи. Карап ошондо ооруп калат экенсиң, мындан чыгып атканда. Женебей калат экенсиң. Анан башта давлениям өсүп кетип, бу аптекадагылар, анан паптагылар безилдеп калган да, эмне болду дагы депчи. Азыр өткөндө барсам, жокпуз го дейт. Ушу секинде деп. Достор, калсам каждый второй 20 метрде не бар, Неман бар, Фармамир бар. Шолорго спрос көп да. Может быть, сиз невроздун оорулап жүрөсүз дагы өзүңүздү бир синтетический дарылар менен ашказаныңызды өлтүрүп атасыз. Биз каяктан билели? Бирок биз каяктан билели дегенде анализдердин баары таза чыгып атпайбы сизде? Сиздин Казакстанда психолог неме дейт? Бир аптага 100 000 дейт. Жатаканасы бар дейт. Бирок дейт, экөөбүз дейт. Бирөөсү сиз берип аткан техникаларды кылдырат экен, о кары экиси беркин окутат экен. Анан мен айттым, аржыл жерден айланып кетейин депчи. Чын, 100 000 жан керек. Ошон үчүн силерди айтып атам туугандар, эркектер дагы неврозго түшөсүңөр, паническке түшөсүңөр. Ар бир үйдө ар бир пешен экен бул. Бар жогуна сабыр кылышыбыз керек экен. Тактак аткарсак эркелер айыгат экенбиз.
Дагы Ошол бирок жөнүндө айтып маселе бериң, Төлөгөн байке. Так аткарбай, терапияга катышкандар так аткарбай, угуп, башында 10 күн катышып эле чыгып кеткем дедиңизби? Сизди капа кылганмын дедиңизби? Ошону айтып берсеңиз. мен капа кылып качкам, капа кылганмын, кийин кечирип коюң, кечирип кыла сен булам. Бая кечирим сураган сиз айтасыз да. Анан Мага мындай деп СМСти сиз жазгансызбы? Баардыгыңар акча тилейсиңер деп сиз мага жазгансызбы? Сиз белесиз ошол? ооба, мен айткам, жөн эле Алла ыраазы үчүн Азыр жардам бая берип эстеп койсуңар атпаймынбы дегем. ошону? Алла ыраазы үчүн жардам бербейсиңер десем, биз милдеттүү эмеспиз деп сиз жазгансыз. Кандай милдеттүү эмес деп капа кылып алам. Бирок туугандар мынандай. Бул арзуга берген сабактарга мен мисалы жалган сүйлөбөймүн, акыйкат сүйлөймүн. Мен түшүмдө дагы кулакта кечке кадагансам түшүмдө ham ушу арзуден угуп чыгам. Ачыгын айтам мен. Угуп чыгып, мында сүйлөнүп, ушинтип жүрүп постоянно кыламын. Берген упражненияларды так аткарамын. Себеби мен башым айланып эч жака чыга албай чыгамын азыр. Мээге айтам, көкмө, сен барго, мени алдап атасың. Майли, колуңан келсе кыл десең, барат экенсиң. Барбаган жерге барбайм десең, айдай берет экен. Кой, кылба, жатып бер, кыла бер. Койчу мыйгылсың, баары чыкпайсың. Арзугул айтып берет да. Арзугул айтат, Арзугул айткан үчүн мен чыгып атам деп мен ушул жака чейин келип атам. Кудайга шүгүр жакшымын. Орозо Күрөшөт, кармап атам. Маякта менин өткөн сабагым менен даже өзүңүздүн оюңуз күрөшөт да. Ошол жерде реально ошол жерде туруштук берген инсан вот ошол соңунан болуп чыгып кетет да, көрдүңүздөр. Это Мен психотерапия, айтам ошон үчүн деген 40 күн. мен орозону кармайын деп али паническийда мына неврозо жүргөндөр алиги курсагы ачып айланып чыгышөмү деген симптомдор болду эле менде. Азыр айтты, орозодо кармагыла, убактылуу кетет деди. Азыр мындай ой жок да, менде эсим алып калат, жыгып түшөм же мындай. Азыр эмне болот деген ой жок. Орозомду кармап атамын, көпчүлүккө барып атамын, жаназага Оросоңуз дубай кабыл кылганмын, болсун. жаназага барып атамын, имамчылыгыма өтүп атамын мисалы мындай да. Башта мындай Машалла. эшикке чыгайын десем, качып кете тургандай болуп эшикке туруп алат элем. Азыр мындай кеңирип отурам. Бүгүн жумага бардым, жакшына мындай свободно отуруп, жакшына келдим. Мен айтарым деген себеби мындай, эркектер дагы, аялдар дагы буга ооруга кабыл экен да. Кээ бир киши айтат, сен койчу, сен оору же постоянно оорудум деген күндөр ham болду. Чын айтайын, мен аракет кылдым, Кудай кааласа чыгып атамын, Кудайга шүгүр жакшымын. Мен будан буяка деле Кудай кааласа дагы илим аламын. Ошо биздин максат. Илимиңизди тереңге карасаңыз дамыл экенсиз. Сиз бир айылдын демесисиз, имамсыз, э? Сизге ошол айылдын эле невроздору анан сизден эме терапия алышы мүмкүн. Сиз психолог болушуңуз керек. Уже сиз даярсыз. Айыктыңыз, психологияны окуңуз, КПТны окуңуз, все уже айылды, ошол жердеги областтагы бүт невроздорду сиз лечение кылышыңыз керек уже. Ооба, ошондой үйрөнүп калат мыш айтарым. Рахмат, силерге дагы ушу катышкыла, мына 5000, 6000 деп эме кыйылбагыла туугандар. Бага ошо 100 000, 200 000 кетиргенде отурат эле, самал алып, бала чакама ичирбей билем депчи. Сиз го 200 000, мен 250 000 кетирипмин. Үйүнү сатып берген, машинасын сатып берген, чет өлкөгө чейин барып келген толтура клиенттерим бар. Ушул оорудан лишь байыксам болду деп. Чөнтөгүнөн канча болсо ошону чыгарып, лишь байыгайын. Но каякта айыкты. 50 000 төлөп, Бишкекте бир 10 күн бир какой-то клиникаларда жатат, бир 5-6 күнгө жакшы болот, кайра эле ошол акыбал. Анан ишемди да уже, значит мен мындан айыкпайм. Мен нерсени адам өзүгө жоопкерчиликти алыш керек да, анан өзгөрүш керек. Ошо массаждарга барсам деле 3000, 4000 кетирип коеттум да, мен делечи бердим, мен айтканым, массаж кылып өткөн кетип берет экен болду. Себеби азыр туугандарыма, ачыгын айтканда туугандарыма келгиси келбей калган, үйгө койгуп азыр келип катташып. Всегда оорусуну сүйлөйт деп жактырбай баштайт да уже. Сүйлөсөң ол же түшүнбөйт. Ошон үчүн туугандар, силерде болгон арзул жерде айтып аткан симптомдор болсо, катышкыла. Мен акыйкатты айтып атам. Анан арзул деген мындай деген фактан мен жиштирип койгула. Мен өзүм үчүн олчу аракет кылып атам мен. Мен башыма келген нерсени үйдөн чыкпай жатып, майли, жакшы катышкыла, ийгилик, кийинки да катышкыла. Аман болгула, Аллага Сиз мурат. монтип эмеден сиз чыксаңыз, мен сизди чыгара албайт окшоймун. Токтоп туруң. Чыксаңызбы? Мойнуңуздун тартышып ооруганы дагы ошол чыңалуу. Могу жер бүт чыңалып калат, катуу уюп калат. Эмне болосуздар сиздер анан мен ооруп атам деп издей бересиздер. Анан мен ушамынбы деп оңой жолду издебеңиздер. Гипнотерапияда 1-2 сеанста айыктырам дегендер
вообще фуфло. Массаж бул жардам бербейт. Мануальный терапия болбойт, потому что сиздин башыңыздагы баштап бутуңуздун учуна чейин чыңалып турса, кантип мануальный терапия сөөктөрдү жылдырган адам сиз ошондой акыбалдан чыгарып коет. Мынтип уктатып атып айыктырам десе, же чакраңарды ачамын силерди, анан мындай кыламын, же болбосо көз ачыкка барып, нет, не советую. Не советую, потому что ал жакта жок бул нерсе.